Сохан абын ачып берет деп ошого $900 миллион. Анан bir вертолет, анан 20 тез жардам мунасы берилди деп атат. Эгер ушул нерсени алынса, булар кайка жумшалат, ошол эле учурда соктогу чек ара маселеси кандай чечилет? Сок маселеси боюнча дагы бир жагы кетет. Сокко эч кандай бир сокко коридор берүү, жол сокко ошол кетип аткан жолду башка мамлекетке өткүзүп берүү боюнча эч кандай сөз болгон эмес, андай болушу мүмкүн да эмес. Так, ошол сокко өтүп аткан баягы өткөрүү пункттарын гана жөнөкөйлөштүрүп, элдерди кыйнабай өткүзүп, элдерге бир шарт түзүп берүү маселеси каралган жана ошол чечилет. Чоң рахмат. Ошол эле иш сапарыңыздарда ушу чек арада жумуш үмүт болуп атат экен, буга чейин көп жылдар бою. Сөзсүз жылыштар болот. Себеби дегенде бүгүнкү күндө чек араны чечүү маселеси бир эле биздин мамлекетке эмес, коңшу мамлекеттерге да керек болуп турат. Ошондуктан мен ойлоймун, коңшу мамлекеттерде чек араны чечүүгө кызыктар деп эсептейм. Айтсаңыз, мына чек арада жашаган элдердин мисалга жанагы патриоттук сезимдер менен чек араны кайтарууга аракет жасаган учурда тажик тарап кармап кирип, алардын дуктарын өчүрүп, тажикти көргөндө коркот турган эме чыгарып аткан фактылар болуп келген да. Ушул боюнча кандай иш алып барасыздар? Бир жагынан бул эки мамлекеттин мыйзамдарына ылайык болот. Кимдир бирөө чек араны мыйзамсыз кесип өтсө, чек арадан мыйзамсыз өтүп кеткен болсо, ал ошол мамлекеттин мыйзамына жараша жоопко тартылат. Мына биздин жакында эле билесиздер, бир 6-9 жараныбыз Тажикстанга өтүп кетип, билбей өтүп кеткендери бар, атайып өтүп кеткендери бар. Чек араны мыйзамсыз кесип өткөндүгү үчүн ошол мамлекеттин мыйзамдарына жоопко тартылды. Бирок ошол эле мезгилде бизде мына 15 жаран бир кармалды. 13 Тажикстан жараны бир калмалды. Азыр ошто 9 Тажикстан жараны дагы болуп турат. То есть ошондуктан мен элдерге дагы бир жолу кайрылып кетем. Чек араны мыйзамсыз кесип өтпөгүлө. Чек араны мыйзамсыз кесип өткөнгө чара колдонулат. Чек араны толугу чечүүгө канча убакыт алат? Эми аны Кудайын айткандай болот. Камчыбек Ташевич, айтсаңыз, мына Тажикстанда болгон жолугушуудан негизги маселелерге токтолсоңуз. Бүгүн барганда кайсы маселе болот? Негизи Тажикстанда жолугушуу маселеге чек ара маселелери болот. Чек ара маселелерин эми көп жолу биз жолукканыбыз менен Тажикстан мамлекети менен мындай алдыга жылыштар бир азыраак болуп атат. Мен ойлоймун, бул жолкусунда кайсыдыр бир деңгээлде бир жыйынтыктар болот. Себеби дегенде ошо коңшу мамлекеттин өзү ушул эмени чечкенге кызыктар. Маселени чечкенге кызыктар болуп атат да. Чек ара аймактарынын сөз тармактар боюнча мисалга жумушсуздук көп да. Элди сактап калуу үчүн инфраструктураны көтөрүү боюнча кандай кадамдар коюлат? Эми бул чын айтканда менин түздөн-түз компетенцияма кирбейт. Бул мен ойлойм ошого да бюджеттен акча бөлүп карайсыздар элдин эмесине. Чоң рахмат. Мына мен маалыматтар алып турам. Жери бул Самарканддагы айылдын эле жери эмес. Ал мамлекеттин жери туугандар. Мамлекеттин жери. Ушуга ушундай мамиле кылышыбыз керек. Мамлекет кээ бир жерлерини берип, кээ бир жерлерден алып, чек арасын такташы мүмкүн. Так, мүмкүн. Бардык эле нерсени мен алып эле, анан кийин чек арасын тактайбыз деп айтпайм. Кээ бир жерибиз беришибиз мүмкүн, алмашышыбыз мүмкүн, мындай алака кылып, мындай бир сүйлөшүүбүз мүмкүн. Бирок ошол мезгилде дагы элибиздин биз келечегин, элибиздин кийинки мундардын келечегин, тынччылыгын жана кызыкчылыгын, мамлекет кызыкчылыгын сөзсүз сактайбыз. Силер бизге ишене бергиле. Анан жанагы не деп коет, мындай бир провокаторлор бар. Орусча провокаторлор деп коет, кыргызча не деп коет, билесизби? Чагымчылар бар. Чагымчылар бар. Жакшы болгон ишти деле жамандап, элдин ардына келип ар нерсени айтып, жок нерселерди деле сүйлөп, мына кече күнү айтып атышат. Эмеге Өзбекстанга сокко коридор берип салыптыр. Ошол коридорду берип салып, монтип алмаштырып салыптыр. Ушуну туура эмес кылды деп, жок эле жерден 2 күндөн бери ызы-чууну кылышып, каалашып, жамандашып, жаман сөздөрдү айтып атышат. Бул айткан жаман сөздөр менен биз эч нерсе болуп кетпейбиз. Садыр Нуркожоевич ал сөздөр менен жыгылып кетпейт. Бирок ошол президенттик кылган эмгегин баалаш керек тууганда. Метрге чейин жетет, калганын кандай кылабыз? Калганын айтып, башкалар давай нанимать этти. Тапкыла балдарды, чогулткула бригадаларды. Кылгыла, акча барбы кылгыла деп туруп заставить этип атабыз. Ушул мамлекеттин көңүл бурганы ушул да туугандар, туурабы? Эгерде ушинтип туруп 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл
turgan bolsok, Kuda kalsa bari işler tek akırda bütüp kalır. Buna 30 yıldan beri bütüp gerekten işlerdi bir gün bir ayda bütüre koyuş kıyın. Oşonduktan buna aksaylıklar, ayrıkça aksaylıklar, romantik aksaylık durganda. Şunu ayta, provokatsiya kılbay, vuruşlar aş kılbay, bir bunday bir ızıçı bolboy, bir oşonlu mezgilde 1 metre artka jılbastan jerimizde karap durasın. Başka ayda yok. Başka ayda yok. Rahmat. Ayt sen olur, ne de olur. Gerçi ya, ne aytçı mı ola? Bayatan mı yapalım? Ayol şey aytıyor. Apa aytın? Apre Kıbrıs'ayız. Türksüz men emilerdim жалпы. Ушулар Самаркандагы айрым тургундардын атынан мен сиздин системаңыз болбосо деле мен сизге кайрылып кетем. Жогорку кеңешке деле канча жолу биз айтканбыз. Ушу биздин жашообуз жаралган устам менен ушу өрүк менен жашап келатабыз. Андан кийин жеке ишкерлер дегенде мен пенсионер аялмын, жеке ишкермин. Жеке ишкер дегенде эле биздин органдын адамдары бизге көз караштары мындай туура эмес болуп атат да. Эми контрабандист дегенде эле уже мунун аркасы кандай экенин бири түшүнсө бири түшүнбөйт. Биз эми өрүк менен иштегенден кийин биз Самарканддын жаратылышын өзүңүз жакшы билесиз. Өтө кыйын жашоодо жашайбыз. Керек болсо биздин үлүш жерлерибиз 1,5-2 сотуктан ар бир жанга. Жашоо өтө кыйын. Малдарыбызга деле, балдарыбызга кандай продукт сатып берсек, койду деле ошону сатып беребиз. Ошон үчүн мен сизден суранып кетем. Ушу жогорку кеңешке жеткизиңиз. Через таможня биз өткөзөйүк десек, өрүктөрдү сеткага кирип калган. Мунун артынан мен аябай көп чургаганмын. $2.70. 1 килограмм өрүктүн расстановкасы. Канча жолу Карматов Розовага кайрылган. Менчи ушуну кара бериңиз. 5 сомдук өрүк бар, 10 сомдук өрүк бар, 20 сомдук өрүк бар. Келгенде абуркос болуп сеткага кирип калган. Анын эч бир эмеси жок. Өтө кыйын. Түшүндүм апа, мындайда эми уктуруңуздар. Ben apam mıntı ayta albay atat, eçekemiz mıntı ayta albay atat da biz hem Tacikistan örgü ötküzüp dur, ondan ki sata alıyoruz diye ayta albay atat. Onun açıkla aytayım. Mınday, apa, yoktur eceke mınday, uğurtur tuğanda. Eğer de özünüzün örük bolsa, hiç kim eştirsege, hiç kimse tölemöysünüz. Özünüzün örük satamıyorlar, kança kalasın. Yok, bizge investoru tartıp bersengizler, oşol elemek Tacikistan'a gitmesin degen. Tur aytat, tur. Demek mınday, apa, mınday. Oşol jeke bayağı işkeler boyunca. Jeke işkeler boyunca, mına bizde hukuk organlar oturar. Bir adam, bir jeke işkerge hiç kim tüymeydi. İşte mi atasın bu? Pişirlerinden akça tanım atasın. Hiç kim tüymeydi sana. Eğer de kimdir böyle tiye durgan bolsa, bizge kayrıldı. Jeke işkerleri biz kol koyumuz, sana kol doyumuz. Tolup koysun. En soğuk kalayman. Sizlerin işinizlerge Allah Teala razı olsun, iyiliklerdi kalayımız. Var bolunuzlar, aman bolunuzlar. Mana sizler gelip Samarkand'daki aileye geldiğinizde sizlerge biz Samarkand'daki ailede köylü meseleler yok. Yok, mana şu bizde Tacikistan menen biz mana çarkı menen, sur menen, şorop, şahri menen çekleştirabız. Şu yerde yine bir köylü işler meseleleri var. Şu çegeranı çekip verseniz kalan jağı badığı çeşilgen. Bizge sam glavni bizge şu çegeranı çekip verseniz şu boldu. Kalan sizlerin işinizdeki iyilik ardam şu aman bolunuz denen şu biz Hakkı sizge berip koyan. Boldu, veririz. Katap durganda, evet. O şimdiden tartıtımızı öğrensin. Aksay'dan da kim ayıttı? Kolkatörüm ayıttılar, bir ön ayıttılar. Ne oldu? Gerçi Aksay'dan. Verin Aksay'dan bunu koyuyor. Bunu Aksay'dan hata ayıttı etti. Verin için. Kıska ayıttınız tezire. Hurmatly Torbiya Kıdırşay, bana sözünüzün başında aytып ötkönde erteң bir çoğ işke tanıtat ekensiz. Bizde sizde ümitimiz çok, jakşı meseleler çeçet, çegaralar çeçet degen ümittöbüz. Ben hazır elin atынан bir suruu menен keldim. Keche günüdan bir Aksayda hazır dele abal ötө напряженный turaptı. Keche günkü okuya boyunca aytıp koyuңуз деп менен сурaganda ошон үчүn келдик эле. Mana sizlerin paritetik komisyon jolugat dep biz chegarada işlerdi eki tajikler tarap menен сүйлөшүп токтотуп турат элек да. Баягы стратегический мамлекеттеги объектилерди токтотуп.
Keçe günü özümüzdün yerde bir özümüzdün ayıldaşımız özünün teritoriyasında bizim teritoriyada köçöt dikse Tacik jarandarına çegeranı basıp girip köçötlerini julu urgutuverdi de. Mana biz chegarachi milisiyalar menен ötө жакшы тыгыз иштеп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат элек. Бирок мына сиздин балдарыңыз, УКМКнын балдары, кээ бирлери, жетекчилери азыр барып түздөн-түз эле мына өз биздин укукту бузуп чыгып бирдеме кыла турган болсоңор, камайбыз деген коркутууларды айтып атат да кечээ күнгү болгон окуя. Ошону эл барып айтасың, мына шу келип биздин бардыгыбыз немелерибизди ел айтып атат, бир 2-3 баланы сен провокаторсың деп атат да. Шону толук чечип, аныгыны Камчыбек Кыдыршаевичке айтып келгин деп бизден суранды да. Түшүндүм. Рахмат. Мындай Аксай боюнча. Урматтуулгандар, эми баягы алиги майда чүйдө бирөө жанагы көчөт десе, жанагы арык атса, ушундай майда чүйдө нерселер көп эми. Ачык айтайын. Эми ар бир көчөт үчүн, ар бир арык үчүн мен барып ызычуу кыла берсем болбойт. Андай маселе көп. Ошон үчүн границаны такташыбыз керек. Мына Аксай боюнча Варуктун чегарасын биз толук тактап, чызып, ушул жерден 1 метр буяк өтпөйсүн деп тактап өтүшүбүз керек. Мына ошондо жаңжал токтойт. Мына ошон үчүн мына кечээ эле президентибиздин түздөн-түз берген тапшырмасынын негизинде мындай нерсе боло элек болчу. Мен бир нерсени айтып коеюн силерге. Чегара кызматына кечээ күнү эле кошумча бюджетке акча жакшы топтолгондугунун эсебинин негизинде. Себеби биз акыркы эле 4 айда 4 миллиард сом акча коштук. Ошонун негизинде кечээ күнү эле бир чоң сумма акчаны биз погранслужбага бөлдүрүп алдык мамлекетте. Кантип? Азыр 2012-жылдан бери 2 погузу бүтпөй, туурабы? Каерде айтып коеюн? Белекте Аксарайдан кайрыгас чегарада. Мына 2012-жылдан бери 2 погранзастава бүтпөй, 8 жыл, 10 жыл болуп калды мына, 10 жыл, 9 жыл болду. Бүтпөй ызычуу болуп атабыз. Так? 2 бүтпөй. Быйыл болсо 5-өнү салабыз, Кудай кааласа. Быйыл 5-өнү салабыз. 5-өнү салып, ошолордун ичине толук личный состав, жанагы адамдарды кабыл алып, 5 погузу погранзастава полностью иштей баштайт. 3-өө Баткен облусунда, Баткен районунда, 2-өө тиякта. Так? Андан сырткары жылда 14-15 километр жерден баягы эмелерди демаркация иштерин жүргүзүп, баягы зымдарды, тосмолорду тартсак, 14-15 километр жерден. Быйыл Кудай кааласа 150 километр жерге тартабыз. Мына 10 эсептеп. Бул деген Кудай кааласа, бул деген Кудай буйрса. Кечээки былтыркы ушуга чейин кылып аткан иштерден 10 эсе көп иш кылынат деген. Даже